Салам достор, бүгүн билесиңби KG менен биз батикти үйрөнөбүз. Менин атым Наргиза, анда баштайлы. Бизге аны үчүн краскалар керек, атайын тканьга арналган краскалар. Жана резерв керек, бул болсо контур кылат. Краскаларыбызды бири-бириге алмаштырбаганга. Андан кийин кистичка бар. Андан кийин мындай тартмалар керек бизге. Эң основной бизге шифон же шелк керек. Эң биринчи эле баштаганда буну бошотуп алабыз. Бошоткондон кийин материалды тартабыз. Аябай тыгыз тартыш керек. Кандай гана картина тартпасак, бул бардыгын подрамникке же ушундай тартмаларга тартабыз. Бүгүн жаңы баштагандыктан чакан форматка кылууга чечтик. Негизи батик бул Индия, Кытайдан келген, 17-кылымдарда пайда болгон. Бунун батик деп аталышы которгондо именно кол менен тканьга, материалга кол менен сүрөт тартуу. Азыр көбүнчөсү техника байланыштуу, көптөгөн принттер чыгып, бул нерсе как баалуу нерсе катары саналып калган. Негизи эки түрү болот. Бүгүн сухой кылабыз. Ал үчүн биз бул жака ак барактай элестетебиз бул нерсени. Бул жака ар кандай сүрөттөр тартсаңыздар болот. Бүгүн болсо мен чакан гүлдү тарткым келди. Ал үчүн биз форматты компоновка кылып алабыз. Кайсыл жак каякта болот. Карандашты өтө катуу баспаш керек, анткени бул тканьда калып калышы мүмкүн. Резервдин эки түрү болот, цветной жана бесцветный болуп. Бул резерв менен ар бир сүрөттүн контурун чийип алабыз. Эң маанилүүсү бул резерв эч үзүлбөш керек. Ошо минтип берип алдык. Калың болгону жакшы, анткени бул сиңет, ошо калбаш керек да, бир да точка калбаш керек. Көрүп аткандай эле биз красканы коюу берсек, материалга тарап атат да. Улам мындай канчалык көп берсеңиз, ошончо сууну канча көп кошсоңуз, ошончо да көп болот. Бул резерв сиңген сайын үстүндө болгон коюу нерсе мындай көрүнбөй баштайт да, невидимка сыяктуу. Ошон үчүн анын границасын чыгып кетпеш керек. Ойлойм, кичине болсо дагы гүлдүн сүрөтү болду деп. Бүгүн көргөнүңүздөрдөй эле ушундай картинаны тарттык. Суранат элем, ата-эне менен бала ушул нерсени кылып көрүшсүн, анткени бул баланын аң сезимин өстүрөт, ата-эне менен болгон тыгыз байланышты дагы көбөйтөт. Эмки берүүдө айтып кеткендей эле мындан да кыйыныраак, мындан да эң кооз, белек катары бере турчу картиналар жасайбыз. Биз менен чогуу болуңуздар.